Саламатсыздарбы, Обуда Лондон BBC Кыргыз кызматы дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Лондондун батыш жагында көп кабаттуу турак жай өрттөнүп, 6 киши каза тапты, жүздөгөндөр үйсүз калышты. Куткаруу иштери улантылууда, курмандыктар саны өсүшү мүмкүн. Кандайча өрт тез жайылып кетти деген суроолор коюлууда. Лондондун батыш жагында эл жашаган бийик имарат кечээ түнү өрттөнүп, бир топ киши курман болду деген кооптонуулар бар. Полиция учурда 6 киши каза тапканын тастыктады. Бирок куткаруу жана издөө иштери узакка созулуп, курмандыктар саны көбөйүшү мүмкүн деп айтылууда. Өрт өчүрүүчүлөр түтүнгө чулганган Гренфелл имаратында издөө иштерин баштаган. Лондондун батышындагы бул үйдө 600 киши болгон деп болжонууда. Өрт түнкү саат 1-лерде башталып, өтө тез жайылган. Себеби азырынча белгисиз. Премьер-министр Тереза Мэй окуяга терең кайгырып жаткандыгын билдирди. Өрт тез жайылып, имарат түнү менен күйүп турду. Көп кабаттуу имаратта жүздөгөн кишилер жашаган. Башаламандык учурда канча тургун качып чыкканы белгисиз болуп калды. Имараттан чыга албай калгандар терезелерде туруп, жардам сурап жатышты. Көк тиреген имараттын төмөнкү кабаттарына өрт өчүрүү кызматкерлери жетип жатты. Бирок жогорку кабаттарда өрт жалындап, куткаруучулар жакында албай турду. Кырсык болгон аймакка жакын жашагандар биринчилерден болуп, жардамга кайрылган. Алар окуяны тартып да калышты. Айрымдары жардам берели деп аймакка келген. Көп кабаттуу имараттан күйүп түшкөн материалдар алардын өмүрүнө коркунуч жаратып турду. Полиция болсо Лондон шаарынын негизги көчөлөрүнүн бирин жаап, имаратты тосту. Өрт менен күрөшүү үчүн өрт өчүрүү кызматынын 200гө жакын унаасы тартылды. Бирок имарат бир нече саат жалындап күйгөндөн кийин ал урап түшүшү мүмкүн деген коркунучтар дагы пайда болду. Имараттын тургундарынын көбү куткарылып, 50гө жакыны ооруканага жеткирилди. Дэвид Бенджамин өрт башталганда имараттын ичинде болчу. Имаратты түтүн каптады. Тургундар төмөнкү кабаттарга жүгүрүштү. Алар кыйкырышып, башаламандык болду. Жогорку кабаттарда жашагандар эмне болуп жатканын билбей эле уктап жатышкан. Алардын канчасы качып чыгууга жетишкенин мен билбейм. Бир тууганым экөөбүз имаратты көздөй жүгүрдүк. Айрым тургундар баламды сактап кал деп жогорку кабаттардан балдарын ылдый ыргытып жатышты. Өрт өчүрүү кызматы, полиция жана тез жардам кызматы эчтеке кыла албай койду. Алар имараттын ичине кире алган жок. Куткаруучулар тургундарды жылбай тургула, биз силерге барабыз деп жатты. Бирок өрт тез жайылып кетти. Күн чыкканда өрт дале өчө элек болчу. Өрт өчүрүү кызматы ишин улантып жатты. Кырсыкта курман болгон адамдар бар экенин тастыктап жатып, кейип турам. Так канча адам курман болгону азырынча тактала элек. Ошондой эле өрттүн себептери дагы белгисиз. Учурда имаратты кара түтүн каптап турат. Миллиондогон долларга тете имарат былтыр эле курулуп бүткөн. Анын тургундары эми турак жайсыз калды. 123 үй бүлө турак жайсыз калды. Ал жергиликтүү бийликтин негизги маселеси. Бул үй бүлөлөргө турак жай таап беришибиз керек. 500гө жакын адам каяка барарын билбей жүрөт. Имаратты толугу менен текшерип чыгуу көп убакытты алат. Демек жабыркагандардын так санын билүү дагы убакытты талап кылат. Ошондой эле заманбап имараттагы өрттүн себептери жана өрт кантип тез жайылып кеткени дагы аныкталышы керек. Лондондун мэри Садык Кан өрт болгон жерде болуп, BBCге бул окуя тууралуу сүйлөдү. Курулуш эксперттери имарат учурда бекем эле кулабайт деп айтышты. Эми биздин максат издөө жана куткаруу иштерин жүргүзүү. Ал тарта жабыр тарткандарды убактылуу жайлар менен камсыз кылуу зарыл. Имарат кулап калышы мүмкүн деп кооптонуп, кошуна турган турак жай ээлери дагы кооптонууда. Бирок албетте өлкө боюнча мындай көп кабаттуу турак жайда жашаган кишилерде көп суроолор пайда болду, алар жооп алышы керек. Деди Лондондун мэри Садык Кан. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарларын көрөлү. АКШнын Вирджиния штатында бейсбол машыгуусу учурунда куралчан киши ок чыгарып 5 кишиге ок тийген. Алардын арасында парламентте көпчүлүктүн уюштуруучусу Стив Скалайз дагы бар. Окуя күбөлөрү билдиргендей, чабуулчу тыным албай аткылаган. Вирджиниянын полициясы ак расадагы бул киши ок атышуу маалында алган жаратынан каза болду деп билдирди.
Бириккен Улуттар уюмунун согуш кылмыштарын иликтеген адистери АКШ башталган коалициянын Ракка шаарындагы чабуулдары жөн жай адамдар арасында өтө көп курмандыктарга алып келүүдө деп билдирди. Ракка шаары Сириядагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун борборуна айланган. Аны тартып алуу боюнча жапыр чабуул мындан бир жума мурун башталган. Түндүк Кореядагы абактан бошотулган америкалык студент Америка Кошмо Штаттарында ооруканага жаткырылды. Отто Вомбиердин ата-энеси ал комада жатканын, шартлыш медициналык кароого муктаж экендигин билдиришти. Вирджиния университетинин студенти болгон Отто Түндүк Кореяда пропагандалык баракты уурдаган деген айып менен 15 жылга кесилген эле. Тынч океан түштүгүндөгү Вануатуда алыстагы аралдарга дары-дармекти дрондор менен жеткирүү долбоору башталды. Вануату архипелагына 83 арал кирет. Алардын 30%-ында гана учак коно алат. Азия өнүктүрүү банкы аралдарда медициналык тейлөөдөгү өксүктөрдөн улам 1000 ымыркайдын 23-ü 1 жашка чейин көз жумат деп билдирди. Атактуу израилдик дирижер Даниэл Баренбойм соңку 10 жылдыкта биринчи жолу Иордандын батыш жээгине барып, жаш палестиналык музыканттар менен иштешти. Анын сапары 1967 жылдагы Жакынкы Чыгыш согушунун 50 жылдыгы менен дал келди. Бул согушта палестиналыктар мамлекет курабыз деп кыялданган жерлерди Израиль басып алганын Баренбойм катуу сындап келген. Билесизби, менин кан тамырларымда чуркаган еврей каны болсо, жүрөгүм Палестин көйгөйү үчүн согот. Мен израилдик жана палестиндик эки жарандыгым бар. Андыктан мен эки жакты тең кыйбайм. Баренбойм дүйнөгө таанымал израилдик музыкант. Ал өз өлкөсүнүн Палестинанын аймагындагы саясатын сындап келет. Ага 9 жыл мурда Палестин паспорту берилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Иордандын батыш жээк тарабына кайтып барып концерт бере элек. Бүгүн Палестин аймагын Израиль басып алганына 50 жыл болду. Бул күн мени өтө өкүндүрөт. 1967 жылдагы 6 күндүк согуш израилдиктердин коопсуздугу үчүн зарыл болгонуна ишенсеңиз дагы, бул басып алуу бүтүндөй туура эмес иш болгону ачык айкын деп ойлойм. Бул Баренбойм ачкан Рамалла музыкалык мектебинде окуган студенттер. Ал ошондой эле Жакынкы Чыгыштан келген музыканттардын оркестрине дагы дирижерлук кылып келет. Анын ичинде бири-бирине кас өлкөлөр да бар. Бийликтен айырмаланып ойлонгон көп израилдиктерди билем. Карапайым эл менен байланышпаган мырзалыкка жатпайт деп ойлойм. Бул конфликт кайсы бир убакта көпкө созулбай чечилет деп үмүттөнөм, а бирок дагы узакка созулуп кетсе эмне болот? Эми спорт жаңылыктарына токтолобуз. Франция ачык чемпионатын 10-чу жолу утуп алган Рафаэль Надаль Лондондогу королдук клубтагы таймашка катышпай калды. 31 жаштагы испан теннисчиси Уимблдон алдында эс алышы керек дейт анын доктурлары. Дүйнөлүк биринчи ракетка британдык Энди Маррей Эган турниринде титулун жакташы керек. Парижде футбол боюнча кече өткөн беттеште француздар 3-2 эсебинде Англияны утуп алышты. Англиянын капитаны Харри Кейн 2 голду тең киргизген, бирок француздар дагы жетишип, Усман Дембеленин акыркы голу аларга жеңиш алып келди. Видео калыстын салымы менен Рафаэль Варан 47-мүнөттө оюндан чыгып, француздар 10 киши болуп ойногон. Жаңылыктардын соңунда арлар тууралуу. Түндүк Чыгыш Англияда 20 миңдей ары бир машинеге уягылып алган. Арларды баккандар булар эмнеге бул унаага жармашып калганын билишпейт. Машина башка унаалар менен катар эле тизилип турган. Адистер арларды башка жакка алаксытып кетүү менен алек болууда. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз BBC Кыргыз-Чекитком. Сайтыбыздан бүгүнкү күндүн башкы жаңылыгы Лондондогу көп кабаттуу үйдө болгон өрт тууралуу дагы жаңылыктар таап окусаңыздар болот. Соңку маалыматтарга караганда ал жакта курман болгондордун саны азыр 12 киши деп айтылууда. Курман болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн деп айтып жатышат. Анткени куткаруу иштери жаңы эле башталды. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.